Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Жашоо бул өткөн күндөрүң эмес, эсиңде калганы. Анын сыңарындай өтмүшкө көз чаптыра турган болсок, адам ата обейнебизден бери жер бетинде не деген акылмандар, не деген улуу инсанияттын чыгаандары жашап өтпөдү. Окуучуну рухий адептик жактан тарбиялоодо улуулардын айткан сөздөрүн айта кетсем, адептүүлүк туурасында сөз болгондо эски ырым-жырымдардын таасирин, таасын айтылган ойлорун айтпай кетүүгө болбойт. Мисалы, калкыбызда мындай сөздөр бар: таякка сөйөнбө, нанды бир колдоп сындырба, намашамда жатпа, бемаалда кишиге көңүл айтпа, айга карап даарат ушатпа, бетти колду бейитти сөөмөйлөп көрсөтпө, малды теппе, сүттү төкпө, дасторконго оозуңду арчыба, нанды ушатпа, күлдү баспа, тузду тебелебе, баланы колун ичине карай имерип көтөр, ата-энеге каяша сөз айтпа, артыңды салып олтурба, улуунун алдынан өтпө, улуунун сөзүн бөлбө, жолдошуңду жолго таштаба, эки колдоп баланы чалкалатып көтөрбө, баш кийимди тегеретпе, жана башка ушул сыяктуу таасын ойлорубуз бар. Окуучуну рухий жактан тарбиялоодо эң бийик, эң ыйык сезим бул ата мекенди сүйүү сезими болуп саналат. Кыргыз эли байыртан эле адам наслин, анын эл нерсеге карата мамилесин карап баалап келген. Бул төмөнкүдөй макал лакаптарда чагылдырылган. Мисал менен далилдей турган болсом, жеринен айрылган 7 жыл ыйлайт, элинен айрылган өлгөнчө ыйлайт. Журтуң базар, журттан чыккан азар. Ар кимдин жери өзүнө мисир. Чет жерде султан болгончо, өз элиңдин ултан болу. Кыргыз элинде улууларды урматтоо иретинде айтылуучу бир топ этикалык түшүнүктөрдү жана терминдерибиз бар. Адатта жаштар өзүнүн улууларга чоң ата, чоң эне, ата, апа, аба, аке, байке, эже деп ызаат менен кайрылышат. Улууларга кайрылганда мындай жөрөлгөнү колдобоо беадептиктин белгиси катары каралат. Анда кийинки сабакка чейин саламатта калыңыздар.